мекендештер мусулман киши негизи эле жыгылып атканда туруп аткан болот. Ошондуктан да Кур'ан-ы Каримде көптөгөн аяттар келген, хадистерде ар дайым бизде динибизде эмне келбесин, кайгы маселесинде, капалануу маселесинде ла менен келет, жок менен, кайгырба деген мааниде келет да. Кайгыруу берекет алып келет деген нерсе жок. Ошондуктан кайгырбаш керек, чөкпөш керек, эч качан түңүлбөш керек. Албетте тагдыр, Аллахтын берип аткан сыноолору. Эгер жеткен адамга мына жерге жете турган болсо, ар бир сыноодо көптөгөн пайдалар бар биз үчүн. Аллах Таала жөндөн жөн бир нерсени бербейт. Бир Сулайман деген жөнөкөй адам бар экен. Сулайман пайгамбардын учурунда. Сулайман пайгамбар жиндерге бардыгына падыша болгон падыша. Атын ким? Сулайман. Атың да Сулайман экен, экөөбүз адаш экенбиз. Мына алтынды тыйынды алгын, алтынды алгын. Бул алтын ушундай алтын дейт, өтө көп. Акчаларың, тыйынтыпыларың, башкаларың тең келе албайт. Буга көптөгөн иштерди кылып койсо болот дегендей сөздү кылып берет да. Баягы алат экен, кубанат экен, кубанып асманга ыргытып кетет экен. Алтынга кызыккан куш келип баягы кушту тиштеп алып кетет экен да. Кармап тиштеп алып кетет экен. Ошентип алып кеткенден кийин баягы кайгырган, капаланган абалда жүрөт экен. Сулайман пайгамбар дагы баягыны чакырат экен. Кана баягы алтын? Аны ушундай куш илип кетти. Экинчи алтын тыйынды берип, мына сага мыноо деп белек деп берет экен. Ал алат экен, сүйүнгөн, кубанган абалда кантип алып кетем, эмне кантип алып кетем, мурда азыркыдай сейф жок, банк жок дегендей маселелерди кылып, оозуна салып алат экен. Тиштеп алып кетет экен. Мындай суу сыяктуу жерге келгенде, өтүп жаткан учурда суудан оозунан суу кирип, баягы алтыны чыгып кетет экен. Ошондой абал. Бул дагы капаланды. Дүйнө жүрөгкө кирип калса ушундай, баягы чыгып кеткен учурда өтө жүрөктү кошуп оорутат да. Ошондуктан сырттан эмне келсе, жүрөктү ичин эмес, сыртта кармашка аракет кылыш керек. Аллах акчаны колго берсин. Колдогу байлыкты, бийликти бардыгына иштете бересин. Аллах үчүн. Бирок бул жүрөккө кирип калса, буну сыртка чыгарыш да кыйын. Баягыдан кайгырган абалда жүрөт экен, Сулайман пайгамбар дагы чакырып, кантип жоготтум. Себебин түшүндүрөт экен. Жоголгондон кийин мынау 3-чү алтын таш. Бул таштан негизи дүйнө жүзүндө 3 эле, эми бул жок. Бул сага деп туруп 3-чүсүн берет экен. Ал алат экен, сүйүнгөн, кубанган абалда, 3-чүсүн дагы жоготот. 3-чүсүн дагы жоготот экен, өтө кайгырат, капаланат. Бул пайгамбар берген таш эле. Сулайман пайгамбар дагы чакырат. Эмне кылдың баягы ташты? Мен ушундай себептерин түшүндүрүп, бардык таш жоголгон себептерин түшүндүргөндө Сулайман пайгамбар карап туруп, сен эң баалуу таштарды жоготтуң, мындан артыгына сен ылайыктуу эмессиң деп баягы жерден кууп чыгат экен. Баягы адам сыртка чыгат экен, капаланган абалда, Аллахым мага пайгамбар 3 таш берди. 3 таш берип, 3 ташын милдет кылды, башыма урду. Албетте сен ушунча жашыма чейин миңдеген нерселерди бердиң, бирок бирөөсүн дагы милдет кылган жоксуң. Албетте урматтуу мекендешим, ушундай окуя кысса ушул жерде окуя бүтөт, бирок алына турган сабак ушул жерде башталат. Кыссадан кысса деп коет го, сабак чыгарышыбыз керек мында. Биз урматтуу мекендешим, милдет кылбай турганыга жалынышыбыз керек. Сага бердим деп оозуңа, бетиңе ура турганыга эмес, ар дайым бизде ушул жакшылык болсун, бардыгын бизге берип келе жаткан Рабка, Аллахка жалынышыбыз керек. Адам баласы баары милдет кылат экен, ага эч качан таянбашыбыз керек, сүйөнбөшүбүз керек. Аракет кылайлы, эмне болбосун Аллахтан сураганга. Аллах бергениге ыраазы болойлу, тагдырга нааразы болбойлу, урматтуу мекендештер.